Мен Ак үйдө Кадыр Түнтаскондо ошондо өтө таасирлендим эле. Мындан бери Эмне сизге таасир берди? Таасирлендим, себеби бизде баардыгы эле депутат деген эле баягы алдап жутат деп ойлоно берет да. Депутат деселе койчу бут баягы жок урматтаган. Балким Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра риваят кылат болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Сиз дүйнөдөн өткөндөн кийин бизге жердин асты жакшыбы, же үстү жакшыбы? Сиз өлгөндөн кийин биз дагы өлүп калайлыбы, же жашай берелиби? Дегенде пайгамбарыбыз айткан, мен өлгөндөн кийин эң жакшыңар башчы болсо, байларыңар берешен болсо, кыла турган ишиңер кеңешүү менен болсо, анда силерге жердин үстү жакшыраак. Мен өлгөндөн кийин эң жаманыңар башчы болсо, байларыңар сараң, битиңи сыгып суун иче турган болсо, анан кыла турган ишиңер аялыңар аркылуу болсо, анан кыласың болсо аз аялыңдан сурап коеюн, көмбөдө дей турган болсоң, анда өлүп эле калганың жакшыраак деген да. Ошондон алхамдулилlah биздин баштар эң жакшылар экен. Демек алар Ак үйдүн ичинде дуа кылып, Ак үйдүн ичинде Кадыр Түнтасып, ошол жерде я Алла мына мечитке батпай калдык, дагы чоңойтуп бер деп сурап атканы мен үчүн чынында эле өтө чоң таасир болду. Өтө чоң. Сен антип ойлогон эмеспиз да, бул жерде путун тике көтөрүп жатса керек депчи. Неге үйүн салып койду, машинаны алып койду. Жок урматтаган. Ошолорду көрүп, анан алар мени чакырып, дагы кандай кылайды деп сурап, болду ушинтип ишибиз керек экен деп кызыккандыгы мага ушунчалык таасир берди да. Анан чыгып эле Арчебешке бардым окшойт, Арчебешке. Барып, анан ал жердеги адамдар уйкусурап отурат. Мен кырып, сен менден алдың эч ким келбептир да. Барсаң уйкусурап отурат. Кел десе бирөкө тургусу келбейт. Анан ошол жерде айттым да, сен жатасың, анан Ак үйдө депутаттар ыйлап дуа кылып атат, сен үчүн. Алар ишти дагы сен үчүн кылса, дуаны дагы сен үчүн кылса, эмне кылып бериш керек бизгечи? Президент акыры Исмаил мешен көтөрүп келсинби? Же Тайратка суу ысытып берсинби? Мен Тайратка дагы эмне кылып берсин сага? Кел, эми биз дагы кичине коштоп дуа кылып коелу. Деп аларга дагы айттым, алар дагы таң калат, чындап элеби депчи. Ооба, ошол учурларда машалла өтө сонун өттү.